2 октябрда эсептөө палатасынын кеңеши кезектеги отурумун өткөрдү. Жыйында өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө түздөн-түз тиешеси бар бир катар маселелер каралды. Алгач 2023 жылга карата Ош шаарынын бюджетинин түзүлүшү жана аткарылышы, жергиликтүү бюджеттердин иши жана муниципалдык ишканалардын ишмердүүлүгүнө жүргүзүлгөн шайкештик аудиттин жыйынтыктары талкууланды. Бул маселени аудитор Бадахшан Рыскулиев алып чыкты. Аудиттин жыйынтыгына ылайык 2023 жылы Ош шаарынын бюджетинин такталган көлөмү 3 миллиард 224,2 миллион сомду түзгөн. Бирок кирешелер 92,7% гана аткарылып, пландан 235,6 миллион сомго аз түшкөн. Айрыкча киреше салыгы жана ижара төлөмдөрү боюнча көрсөткүчтөр жетишсиз болгон. Чыгаша бөлүгү да толук аткарылган эмес. 91,8% деңгээлде гана ишке ашкан. Социалдык коргоо жана билим берүү тармактарында каражаттар толук көлөмдө колдонулган эмес. Жалпысынан аудиттин жүрүшүндө 5 миллиард 658,9 миллион сом суммада мыйзам бузуулар жана финансылык кемчиликтер аныкталды. Анын ичинен 1 миллиард 952,6 миллион сом калыбына келтирүүгө тийиш болсо, бүгүнкү күндө болгону 31,2 миллион сом гана кайтарылган. Эсептөө палатасынын кеңеши Ош шаарынын мэриясына жана тиешелүү органдарга аныкталган кемчиликтерди жоюу жана жергиликтүү бюджетти толук жана натыйжалуу аткарууну камсыз кылуу боюнча сунуштарды берди. Ошондой эле аудиттин жыйынтыктары башкы прокуратурага укуктук баа берүү үчүн жөнөтүлүүдө. Мындан тышкары 2023 жылга карата энергетика министрлигинде бюджеттин аткарылышы, электр тармагындагы ачык акционердик коомдордун иши, мындан тышкары 2021-2023 жылдар аралыгындагы Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын ишмердүүлүгүнө байланыштуу аудиттин жыйынтыктары боюнча баяндаманы аудитор Азамат Раматилаев жасады. Бул жактан да финансылык тартип бузуулар аныкталган. Эсептөө палатасында Кыргыз Республикасынын энергетика министрлигинин бюджетине жана ишмердүүлүгүнө аудиттин жыйынтыгы каралды. Жыйынтыгында жалпысынан 827 миллион сомдук бузуулар аныкталып, анын ичинен 322 миллион 400 миң сом ордуна коюлууга тийиш болсо, бүгүнкү күндө 80 миллион сом ордуна коюлгандыгы белгиленди. Жалпысынан министрликте бул эмгек акыны төлөө, кредиттерди кайтаруу, ошол эле учурда сатылган электр энергиянын өндүрүшү боюнча, бүгүнкү күнгө чейин өндүрүлбөй жаткандыгы боюнча маселелер талкууга алынды. Ошол эле учурда 2023 жылы курулуш иштери боюнча жогорулатып жазып алуулар дагы аныкталган. Ал боюнча дагы талкуулар жүргүзүлүп, жалпысынан мыйзам бузууларга жол берген мекемелерди кайра башынан карап чыгуу үчүн тиешелүү укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилди. Андан сырткары министрлик тарабынан тез арада ошол финансылык тартип бузууга жол берген кызматкерлердин жоопкерчилигин кароо, анан мындан ары мындай мыйзам бузууга жол бербөө боюнча Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасы тарабынан тапшырмалар берилди.